Эми Беларусь сизге экинчи үйлөрүңүздөй болуп калды да. Анан ушу Белоруссиянын эли, анын президенти жөнүндө бир жылуу пикирлериңиз болсо айтып койсоңуз. Мына 12 жылдан бери жашап, бир жыл эмес, бул 2 жыл эмес. Беларусьтун эли боюнча айта турган болсом, абдан жөнөкөй, эмгекчил, меймандостугу жакшы көрөт, билимдүү, анан абдан маданияттуу эл экен. Көпчүлүгү. Үйрөнөтөн жактары көп экен. Көпчүлүгү. Анан булар абдан мындай скромный да. Баягындай турмушунда да сарамжалдуу. Мындай чачып нары бери неме кылышпайт. Абдан тазалыкты жакшы көрүшөт. Мына көрсөңөр керек. Бир жерден бир кагаз жаткан мусор көрбөйсүз. Президенти Лукашенко Александр Григорьевич боюнча айта турган болсом, мен ушу жашка келип ушундай дос тапканыма мен Аллага ыраазымын. Бул киши мага мына өткөндө орден дружбы народов деп ордендин эң даражалуу ордендердин бирин берди. Жаңы келгенде шарт түзүп берди жашаганга, үй бүлө менен. Бардык жактан. Балдарым болсо эми күчү балам Данияр садикте болчу. Эми үйгө келгенде кыргызча сүйлөшөбүз, садикте эртеде кечке орусча, кыргызча унутуп да калды. Кызым кичине чоңураак болчу, ал баарын түшүнөт, чет тилде, англис тилде Белоруссияда олимпиадасына катышып, мектепте окуп аткан, 2-нчи орун алган. Кыргызга. Азыр университетти бүтүп атат, бүттү уже диплом алат жакында. Улуңуз да студентпи? Күчү балам азыр 11-де бүтүп атат. 11-де. Эми тапшырат. Лукашенко боюнча айта турган болсом, бүгүн бул бир гана СНГ эмес, Европа, вообще дүйнөлүк лидердин арасында эң мыкты, эң күчтүү президент десем жаңылышпайм. Бул кишинин тажрыйбасы, бул кишинин билими, жөнөкөйлүгү эл абдан жакшы билет белорустар. Ошондуктан Белоруссиянын президентине тең элем деген Европанын лидерлери деле мен тең койбойм буларды. Бул киши менен мындай бир тара немеге деңгээлин бир кое алам. Бунуку абдан бийик. Ушунчалык патриот, өз элин жакшы көргөн, сүйгөн, жерин жакшы көргөн. Биз экөөбүз жаңы таанышканда айтканда, Курманбек, сен станоктон чоңойгонсуң дейт. Мен дейт тиги жерден чоңойгом, бул дыйканчылык кылып чоңойгом дейт. Ошентип биз жаңы таанышканда ошентип таанышканбыз экөөбүз. Кыргызстанда көп барды эле. Стилгамакта. Ошондуктан мен 1000 мерте ыраазымын буларга. Белоруссия мен экинчи родинам болуп калды. Мага бир куттуктоосунда Саша жазып атпайбы? Сен абдан бай адамсың дейт. Башкаларды бир эле мекен болсо, сенде экөө дейт. Бири Кыргызстан, анан Беларусь, у тебя 2 родины деп айтып атпайбы? Анан сизге мен уккан баарында жер бөлүштүрүп берди дейт го, үй салганга. Ооба. Кандай шарт менен ал? Указ менен эле берди. Указ менен эле берди. Коңшу болгон жоксузбу? Коңшу болгон жоксузбу? Жок. Эми жакын. Биrbirибизге жакын. Сизге рахмат, Курман Ишмол, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, ушул баягы Кыргызстандагы биздин гесттин окурмандарына ушундай кенен интервью берип, баягы тактап көп тарыхый окуяларды эмалганыңыз үчүн сизге, биздин окурмандарыбыздын атынан сизге чоң рахмат. Мен негизги сөздүн аягында бекен сага да рахмат келип, мен өзүң билесиң, көп эле интервью бергенди жактырбайм. Дайыма качам алыстап жүрөм, койчу дейм. Анан саясаттан кеткеним 12 жыл болду. Менин азыркы мезгилде кыргызстандыктарга эң негизги каалоом тынчтыкты каалайм. Тынчтыкты каалайм, ынтымакты каалайм, биримдикти каалайм. Ушул монобу цифровизация деп, интернет деген бул эми өзүнчө бир абдан коркунучтуу күч.
ушундан бир туура пайдаланып бийликтин өкүлдөрү айрыкча мына эл менен жакын тыгыз болгон айыл өкмөттөр, райондун жетекчилери, областын жетекчилери элге жакын болуп, элдин эң негизги бийликтин максаты элге кызмат кылыш керек. Ошондой эле саясат эми аябай саясатташып кеткен мамлекет болуп калды Кыргызстан. Ушуда өзүнүн бир неме деген сөз бар. Ар бир адамдын туулган жери Мисир деп коет да. Туура. Анан ушул туулган жерге кайтып баруу көкүрөгүңүздө болсо керек. Кандай эмелериңиз бар да? Эми мен жана айттым го, эгерде сот процесси бийлик колдосо, азыркы бийлик макул болсо, мен бир адвокат жалдайм Кыргызстандан. Мага койгон уголовный иштерди таанышып чыксын ошол киши. Сот процессин ачык өткөрөлүк. Мен берден туруп видеоконференция аркылуу ачык сот процесси өткөрсүн. Тиги экрандарды көчөгө кааласа көчөгө койсун, сот ичине койсун. Каалаган суроолорду берсин, мен жооп берейин. Мен акталышыма 100% ишенем. Эгерде Лондондогудай таза сот болсо дейсиз? Лондондо ачык мындай акыйкат сот процесс болсо, мен 100% ишенем акталышыма. Рахмат. Убакыт судаяқты унутпады, ачылган аппан гүлдөй күлгөнүңдү, ал түнү айта берем жетин албай, калтырбай бул дүйнөдөн билгениңди. Үн какпай мени тиктейт бактарактар, жүрөктө сагынчыма карашкансың. Негедир канаттуулар учуп өтсө, сезилет сени көздөй бараткансың.